Жанаттан Аллаға чексиз шүгүрчүлүк болсун. Сиздерге бүгүн ушул жерге бардык отырганыңыздарга сиздерге терең ыраазычылык уюштурган жамаатынан жана менин атымдан Алла ыраазы болсун деп сиз микрофонду сунайын келиңиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 18 миң аламдын жаратуучусу Аллах субханала таалага Аллахтын чексиз мактуулур деп Аллахты мактап, дамытып, андан кийин эки күнү пайгамбарыбыз болгон Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам талаптарын айтып, бардыгыңыздарды бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн салих аялдар жамаатынын атынан куттуктап кетебиз. Эжекелер, бардыгыңыздарга чын денсаулык, узун өмүр, кажыбас эмгек, жакшы ой тилектериңиздер бар экен. Ошол ой тилектериңиздерди ишке микрофондар бираз подвать коюп, дайыма микрофонсуз эле сүйлөсөм болот окшойт. Мен ушунча мугалимдер бар экен деп чындап жанатан бери өтүп өткөндө жана диаспорага келгениңиздерде эле сыймыктангамын. Аябай жакшы мынандай учетный мугалимдерибиз бар экен деп мен аябай сыймыктандым. Көрүп чөлө бир башкача сезимди калдым да. Ошонун уламынан салих аялдар жамаатына өзүбүздүн мугалимдерди бир кесиптик майрам менен куттуктап, алардын бир жүрөгүнөн жылуулук сезим ургутуп, кичине бир неме кылып келбейликпи десем, жамаат мени колдоп, алхамдулилла. Анан ушинтип келип калдык. Не дейбиз, бүт Аллахтын рахматы, райымы, берекеси, тынчтыгы сиздерге жана биздерге болсун. Дайыма ушундай жакшылыктарда бирге болуңуздар. Кесиптик майрамда эне мектеп, эне медресе демекчи жана алпарычу баптак айтты. Сиздер неме кылып, анан биздерге өткөрүп берсеңиздер, иншаллах биздер да умрага салихаларды даярдайбыз иншаллах. Бардыгыңыздарга бакубат ыйман, кайтпас хидаят, үй бүлөлүк тынччылык, аманчылык, өзүңүз жакшы сандарды, жакшы тарбиялап, дайыма эмгегиңиздердин кажыбас эмгегиңиздердин урмат сыйын көрүп, дайыма ушундай өзүңүздөр айткандай, мына карасаңыздардыр эжеке деп кайрылгандай, эжеке деп ушул ардактуу атыңыздардан түшпөстөн Аллах сүйгөн кулдардан болуп, Аллахтын кулдарыбыз барыбыз эле ошондой сыйнык ээлери болуп жүрө бериңиздер. Дайыма сиздер жаркылдап, ушу жакшы уул кыздарды тарбиялап чыгарсаңыздар, Кудай кааласа калганы жакшы болот. Баардык нерсе сиздердин колуңуздарда. Сиздердин колуңуздардан чыгат эмеспи чындап. А деген тамганы биринчи ким үйрөткөн десе, сиздердин колуңуздардан үйрөнүп чыкканбыз. Алхамдулилла, ошо сиздерде бар экен, сиздерде эжекелерибиз бар экен, ушундай билимге, илимге жетишип отурабыз. Рахмат сиздерге, терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай жакшылыктарда бул жылы эле белгилеп калбастан, ушул кесиптик майрамды жылына белгилеңиздер. Тыгыз байланышта болойлук сиздер менен. Биздин дагы салих аялдар жамаатыбыз бар, алхамдулилла. Биздер менен да бирге болуңуздар, биздин иш аракеттерибизге келип, биздин иш аракеттерибизди катышып кетиңиздер. Бизди да мына быйыл алхамдулилла мына диаспора колдоп, диаспорадагы балдарга да рахмат. Ушулардын колдоосу менен бир жолу сөз келгенде айтып кетейин. 26 октябрда Мавлид кечеси өтмөкчү, иншаллах. Бардыгыңыздарды чакырабыз, билеттин баасы уже немелерден көрүп атасыздар. Мавлид кечеси бул пайгамбар алейхиссаламдын жүрүм туруму, бүт жашоо өмүр баяндарын алымдарыбыз келе жатат, айтып баяндап өтөт, 3 алымыбыз келе жатат, аны көрдүңүздөр. Анан аларга темеле калбастан биз салих аялдар жамааты эң баш байгеге умрага бир сертификат. Андан кийин үй тиричилигине керектелүүчү немелер. Анан эң негизгиси байгеде деле эмес, кепчи пайгамбар алейхиссаламды таануу ар бир адамга парыз экен да. Пайгамбар алейхиссаламды таанып алсак, иншаллах өтө сонун болот. Арналган бизге бар күчүң, рахмат
эжеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш элем, жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш элем, жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'tan salam salavatlarını aytıp, bugün eме ушунча аялдар, кыздар, келиндер бардыгыңыздарга не дейбиз, Аллахтын рахматы, райымы, берекеси, тынчтыгы болсун. Үй бүлөңүздөр менен дайыма бар болуңуздар, бай болуңуздар. Кошкондоруңуздар менен кошогарып, иштерге кошо жетелешип келе турган юфт халелдерден болуңуздар. Дайыма ушундай элдин сыймыгы, эл оозунан түшпөгөн кесиптик майрамдын ээлери болуп жүрө бериңиздер. Бул дүйнө ахиретте Аллахтын берген нематтарынын ичинде шүгүр кылуучу, фикир кылуучу, зикир кылуучулардан кылсын Аллахым. Дайыма Аллахтын сүйгөн кулдарынан болуңуздар. Уул кыздарыңыздарга Аллахым жакшы тагдырлардан ата кылсын. Аллахтын дайыма өкүмү менен жашап, Аллахтын закондору менен жашаштыкты бардыгыбызга насип кылган болсун. Дайыма ушул иш-чараңыздарда Аллахты эскерген, Аллахты сүйгөн жакшы адамдар менен бирге болуңуздар. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямге татыктуу үммөт болуп бул дүйнөдө кыяматта терилгенде жанында терилип, терилгенден кийин колдорунан ауыз кавсар сууларын ичтикти бардыгыбызга насип кылып, бардыгыбызга шафаатчы болсун Пайгамбарыбыз алейхиссалам. Аллахтын дагы бүт жакшылыктарын дагы эң жакшысы менен сураймын. Дайыма бизге окшогон эжелериңерди да унутпастан, сиңдилериңиздерди унутпастан ушундай кечелерге чакырып туруңуздар. Рахмат чоң сиздерге. Амин.